Түркиядагы мекендештер Кыргызстанга жардамга кол сунуп, 15 кычкылтек концентратору жана пандемияга каршы дары-дармектерди салышкан. Каражаттар Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигине жөнөтүлгөн. Түркиядагы кесиптешибиз Клара Кудайбергенованын материалында. Түркиядагы мекендештер Кыргызстандагы пандемияга байланыштуу жардам иштерин улантууда. Бул жакта колунда бар ишкерлерден баштап жөнөкөй мигранттарга чейин түп көтөрө мекенге кол сунуп, акча каражаттарын топтоодо. Жакында эле алардын алды болуп, Истамбулдагы Кыргызстан достук жана маданият коому чогулган суммага зарыл болгон 15 даана кычкылтек концентратын алып, кыска мөөнөттүн ичинде жөнөтүштү. Албетте буну менен иш аракеттерибиз токтоп калган жок. Дагы ошол экинчи партия үчүн биз каражаттарды топтоо иш аракеттери жүрүүдө. Экинчи партияда буюрса ошол кычкылтек концентраторлор менен бирге эле медициналык керектүү жабдыктарды, дары-дармектерди жөнөтүү пландарыбыз бар. Булар кыска мөөнөттүн ичинде буюрса ишке ашат деген ойдобуз. Коронавирус оорусу үчүн керектелген дары-дармек аппараттар талап көп болгондуктан күн санап баалары өсүп жатат. Андыктан Түркиядагы бир катар өндүрүш фабрикалары менен сүйлөшүлүп, респирокс кычкылтек аппаратын сатып алышкан. Анын жалпы баасы $10.000 болду. Азыр ар бир өмүр кымбат, ар бир өмүр баалуу. Бир өмүрүн кетип калыштан бул бир дүйнөнүн кетиши деген сөз. Эми ар бир өмүр сактап калса, бул дүйнөнү сактап калгандай болобуз деп ойлойбуз. Биздин жардам буну менен эч алкабай дагы карантинде дагы бир 2000 кишиге азык Кыргызстанда 2000 киши бир азык-түлүк жардам таркаткан болчубуз. Эми азыр дары-дармек маселесин карап атабыз, бирок дары-дармек маселеси бир аз оор, ал лицензия болот экен, башка болот экен. Бирок анда чечкен аракет кылып атабыз. Может жетишпеген дары-дармек срочно бир керек болуп калса. Алынган каражаттар түз эле Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлигине жөнөтүлгөн. Кайсыл аймакка жетпей жаткан болсо, алар өздөрү ушул аппараттарды таратып беришет. Азыр эң эле муктаж концентраторлор керек болуп аткан ооруканаларга, госпиталга жеткизебиз. Эң биринчи учурда сиздер айтып аткансыздар эле ошо Чолпон ата, балыкчы, андан сырткары мына Памфилов, Московский райондоруна дагы жеткизебиз. Өзүңүздөр айткан анткени ал жерде дагы мына оорулар бүгүнкү күндө койкалары уюшулса да андан көп, койкадан көп да оорулар болуп атат. Негизинен Чүй, Бишкек өрөөнүндө көрүп атасыздар, көп оорулар болот. Мындан сырткары дагы бул демилге улантылат. Түркиянын Анкара, Истамбул, Анталия, Измир сыяктуу ири шаарларында жашап жана иштеп жүргөн мекендештер колунан келген акча каражаттарын бириктиришип, дары-дармектерди үзбөй жөнөтүп турушмай болду. Клара Кудайбергенова, Түркия.